Başka gösterisi o da halletsin. Siz ayakta sağlığınız korudun. Senin anacımın da öpürüm. Sizlerge жақсы көңіл көре албай жүр. Ушул дем алыш шаардын сыртына чыгып, таза ауа жутуп, Бекентайды ойноп келеличи. Болбосо жаман түш көрө баштадыңыз. Ендігім жақсы балам. Бирок yine de aşağı çap etmeyince. Kendisi olsa da el görgönlü görürüz ama el içinde buluruz. Ramatlığa atana içeri. Bu birliktin aradım. Ne oldu? Anlamadan 5 milyon varlardan biliyorsun. Hazır zaman başka. Biz Karapayım elinin durmuşun an sesini özgürlüğündeydik. Birlikte elin manlı uğurluşu. Memleketimizin bayrağını sağlayandan faydalanışın. Memleketimizde sasla batırışı da. Biz oşunu bölüp, bilip uçupay olsun. Hatta Bekentaylar geleceğe randevu olmak olur. Tamam öğretmen mi? Otur. Ana!
Üydегі майда чүйді мәселелерді кім шешті деп білмеймін, ада айтады деп. Ені бала мұндайды. Мен өзімді байымшем айтқам. Майда чүйді мәселелерді өзімелер шешілен. Şöyle bak. Acaba çok meseleler verdi, buna ben özüm çekemem. Ben aşırı bırak. Büyüdü, çok mesele olan ekmek bırak dedi. Üydегі майда чүйді мәселелерді шешу аяқтың қолын сұрады ма
Kızlar, gör odasına. Bolğan yersenin barının battı oda. Bir gökbetler etkanday. 6 milyon koymayla sırada. Şurayda. Elin başın başta vasatladı. Çok da gezmenin bilgi olsun gerek. Türk'ün amandan. Sen varsa bana öyle. Erkin baba. Ne çok kususun bu? İlk varlığından alacaksın. Bana bir kalp var olsun olur. Bağların arasında da uyat olma. Değil mi? Gel. Şimdi Elminin bir oğlum Türk'ün hayatına Biz Elmine bir gemiz! Biz Elmine bir gemiz! Kasım Tınıstanov, Yusuf Abdurrahmanov, İşenalı Arabayev, Cumagululu Alımkul, Törokul Aytmatov, Abdikadir Orozbekov, Haşim Baycıyev, Bayalı İsakeyev, Abdurrahmanov Jamaldin, Batır Abdurrahmanov, Maris Milotski, Esenamanov, Жолдош Арабаев, сиздин эмгек карапайым кыргыз элинин кат сабатын жоюу үчүн жасалган мыкты эмгек. Сиздин жасаган аракет сөзсүз максатына жетип, биздин жаштар сөзсүз билимдүү болушат. Андыктан кайратыңыздан жанбай, күчтүү болуңуз. Туура айтасыз, жолдош Тыныстанов. Булар бизди тындым кылганы менен биздин эмгектерди тыным кыла алышпайт. Андыктан мен ушул тагдырыма ыраазымын. Сиздерди да кайраттуу болууга үндөйм. Эл өз тилинде сүйлөп турганда
кыргыз улуту эч качан жоголбойт. Жолдош Абдрахманов, сиздин өз алдыбызча эгемен мамлекет курабыз деген изги тилегиңиз аткарылаарына ишенем. Биз өз элибиздин өнүгүп өсүшүн билип, ак ниет менен кызмат кылдык. Тилекке каршы мамлекеттин бузук машиналары биздин максаттарды бурмалап, элибиздин өнүгүп өсүшүн каалабай жатышат. Бирок ишендирип кетерим, эл арасына эгемендиктин, илим билимдин үрөөнү себилип калды. Себилген үрөөн сөзсүз өнүп чыгаарына ишенем. Урматтуу кыргыз элим, мен ат мингенде бүтүндөй кыргыз насилим ойгончу. Бүгүн мени ат минип турат деп эсептегиле. Силер да аттан түшпөгүлө. Тагдыр жолум катуу болду. Менин Кыргызстандын өз алдынча улуулугу, эркиндиги жөнүндө айткандарымды түшүнгөндөр аз, түшүнбөгөн түркөйлөр көп болду. Эркин элдин эртеңи болот. Кыргызстандын эркиндигине кызмат кыл. Мен чапкан жолдун сапарын улантар урпагым чыгарына ишенем. Ала тоону, аны байырлаган байыркы кыргызымды, бүгүнкү Кыргызстанымды сактагыла, сактагыла, сактагыла.
Болмасақ та қырғыз баласы. Қасым Тыныстанов. Çıkıp
жаш ауылда тұлдырып аталанады. Жаш өмірлер қиылып қалмай болды. Қамқорларды қашып жіберін. Зарлап қалмасы қайын. Апа! Апа, кешір мені, апа! Кешір мені, апа! Ölü kavalda yatıp da ısıyla vatanın kardeşim. O kudreti güçlüğü buday. Yeni yurtumdu saktaydı. Buna ölü vatan yaşlar bunu var soğuğu diye. Haydi kılaç. Şimdi. Tezine. Benim balam da
Başlarda öyle gidiyorum. Başlarda öyle gidiyorum. Kayratlı oldular. Söz Kırgız Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Иманалиев Кайрат Олжобаевичке берилмекчи. Арбаңыздар, урматтуу замандаштар, урматтуу театр сүйүүчүлөрү. Мына биздин улуттук академиялык драма театрыбыздын сахнасында 7 апрель элдик революциясынын күнүнө карата мына бүгүн Кыргыз Республикасынын баатыры биздин замандашыбыз Алиасбек Алымкуловдун калемине таандык жаңы чыгарманын премьерасына күбө болуп отурабыз. Бул биздин мамлекетибиздин башынан өткөн тарых, бул биздин элибиздин башынан өткөргөн тарых. Ошону улуттук сахнабызда Алиасбек Алымкулов агайыбыз өз көзү менен көрүп, башынан өткөрүп, биздин шейит кеткен баатырларыбыздын жаркын элесин эскерген, Кыргыздын Курманжан Даткадай, Каныкейдей болгон мыкты энелеринин үлгүсүн көрсөткөн чыгарма болуптур. Баарыңыздардын атыңыздардан ушул жерде турган жалпы чыгармачыл жамаатка жана автор Алиасбек Алымкуловго чын жүрөктөн ыраазычылык айтып коерго уруксат этиңиздер. Азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевич Байсаловго берип коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүн албетте биз бул чыгарманы көрдүк. Мына Алиасбек Батырдын былтыр китеби чыккан. Быйыл мына биздин негизинен сюжетный линиясы бардыгы бизге бир алыскы тарыхты же бир кайсы бир жомокту көрсөткөн жери жок. Бунун бардыгы биз өзүбүз көргөнбүз, өзүбүз мына бул жерде бизде дагы башыбыздан өткөн элибиздин тагдыры, тарыхы, кечегинки эле күнү. Анан албетте мен бүгүн ушул жерде Алиасбек Батыр, ушул жерде отурган бардык элибиздин мына сиздер, апалар, агайлар, замандаштар, ушул тарыхыбыз менен биз сыймыктанабыз. Бул тарых, бул 2005 жыл болобу, 2010 жыл болобу, андан кийинки окуялар болобу, бунун бардыгына баасын тарых берет экен. 2010 жылы 7 апрель бул тарыхый окуя, бунун баасы бизге бардыгыбызга оң. Кыргызда дагы мунун анын сөзү айткан, калк айтса калп айтпайт деген. Аны биз тартышпашыбыз керек. Бул тарых жалпы бардыгыбыздын тарыхыбыз. 7 апрель күнүнүн дагы биз ушул жалпы ушул мамлекетибизди, тарыхыбызды, чындыкты, акыйкаттыкты бардыгын ошого өлчөп, ченеп, ошону унутпай, ал тарыхтын сабактарындагы биз бардыгын унутпай, ишибизди жакшы ынтымакта, тазалыкта алып барышыбыз керек деп айтамын дагы, өзүмдүн атымдан дагы ушундай убаданы да берем. Ошондуктан сизге Алиасбек Батыр, сизге уттуктайбыз. Анан жалпы албетте бул жерде эми сюжет ар кандай болот, бирок биздин келиңиздер ушул биздин актерлорубузга, артисттерибиздин жанагындай талантына, мастерствосуна, искусствосуна дагы биз таазим этип кол чаап коелу. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели Эдил Жолдубаевич, биз усандан уланталы. Кийинки сөз коомдук ишмери профессор Роза Айтматовага берилмекчи. Урматтуу бүгүнкү театрдын көрүүчүлөрү, азыр биз ушундай бир абдан жүрөгүбүзгө тийген бир абдан мен ыйлап алдым, ушундай бир спектакль көрдүк. Бул чынында азыр Байсалов айтып кеткендей, биздин башыбыздан өткөн революция. Көрдүк барыбыз. Ошо мезгилде ушул жерде болдук. Ушул нечендеген балдарыбыздын каза болгону, тиги жарадар болгону, ушул күнгө чейин ошол инвалидтер араңдан зорго жүрөт. Ушунун баары сөзсүз баягы неме катуу тиет экен. Ана мен айтар элем,
мындан ары биздин өлкөдө революцияга чакырган, революция боло тургандай шарт түзүлбөсүн. Биздин коом эволюциялык жол менен өнүксүн. Мүмкүн болушунча бизге сөзсүз муну көргөндөн кийин ойлойсуң, революциянын кереги жок бизге. Бизге тынчтык жол менен, жакшылык менен өнүп өсүшүбүз керек. Рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели. Урматтуу катышуучулар, биз апрель 6-7 апрель баатырларына жалпы элге ыраазычылык билдирели, куттуктайлы, ошондой эле артисттерди куттуктайлы. Анан Кыргызстандын баатыры Алиасбек Алымкуловду Айтматовдун ордени менен Роза эжебиз дүйнөлүк рукопашный бойдун президенти Сапаков 650 чемпион чыгарган Афгандын баатыры менен чогуу тапшырып койгуга уруксат этиңиздер. Алиасбек Алымкуловго атайын Айтматов сыйлыгы төш белгиси тапшырылып атат. Кол чабуулар болсун. Эми кадырлуу коноктор, кийинки сөз бүгүнкү кеченин автору, ушул чыгарманын автору Алиасбек Алымкуловго берилмекчи. Арбаңыздар, урматтуу кайрамкул элим. Кыргыздын кыргыз болгону кылым картып канча бир замандарды кечиргени, ал мустактан кыргыз байрак көтөрүп, өз алдынча түтүн булатып, эл болуп жашап келгени, ар бир учурларда тагдырдын тайгак жолдорунда мамлекеттин башына түшкөндө жараткан бизге күчтүү улуу инсандарды берип турган экен. Мына бул жашаган биз жерде 11ге жакын эл жашап өткөн экен. Ал элдердин аты калган, заты жок, наамы алган өзү жок. А кыргыз болсо ушунча бир кылымдар башынан карытып, түтүн булатып, күнү бүгүн ала тоонун койнунда жашоо сүрүп келет. Ошолордун жашоо сүрүшүнө мезгил менен кыргыздар ураган чакырып, байрагын бийик көтөрүп, элибиз айтат эмеспи? Баатырды учур жаратат деп. Ошол жаралган баатырларыбыздын эмгектеринин аркасында эл болуп түтөлүп келе жаткан жокпу? Ооба. Бул карт тарыхтагы ордуал, орчундуу, уюткул эл экенибиздин далил болуп келе жаткан жокпу? Мына күнү бүгүн дагы биз үчүн чыныгы баатырлар мунул ак халатчандар. Ак халатчандардын эмгеги, алардын баатырлыгы, алардын жигерлиги, алардын өтө күчтүү адистиги баардыгы ушул жерде билесиз. Мына ошол бизди сактап калган арабызда отурган сыйлыктарыңыздар менен академик Кыргыз Республикасынын баатыры Миталип Мамытовичка, Эмин Ишашка, Гүлжан Сардаровнага, Жомабекке Сабыр Артисбековичке кол чабып коелучу ушуларга. Ушулардын эмгеги зор. Уразиче айткандай, мамлекетте дайыма тынчтык болсо экен, элибизде туруктуулук болсо экен, элибиз өнүгүп өссө экен. Тарых өзү далилдеп койду го. Кыргыз эл баарын көтөрөт, бирок адилетсиздикти көтөрбөйт. Калыстык болбосо көтөрбөйт. Кыргыз эли чындыкты гана көтөрөт. Чындыкка гана таянат. Калыстыкты туу тутат. Ошондой улуу инсандар бизге үлгү болгон. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, 30 жылдар жашап өткөн биздин эң бир улуу инсандардын алардын үлгүсүндө биз үлгү алып жаткан жокпузбу? Учурдан пайдаланып ушул Нурбек деген жаш чыгып келе жаткан режиссерго өтө таланттуу, көп үмүттөндүргөн, мыкты ушул бүгүнкү спектакльди койгон бала. Кол чабып коюңуздар ушул жерге. Нурбек Урмачан, бүгүнкү спектакльдин режиссеру. Ошол учурда ушул жамаатка ар бир өзүнүн образын кандай аткарды? Залда 90% ыйлап отуруңар. Мына ушулардын эмгеги сиздерге чоң таазим, рахмат сиздерге. Кандай гана эл болбосун, өткөнү болбой келечек болбойт. Тарыхы болбой, эл болбойт. Өткөндөр даңкталбайын, тирүүлөр баркталбайт. Элибизде айткан сөз бар го. Биз өткөнгө кандай мамиле кылсак, улуу муунду кантип урматтасак, алардан кантип үлгү алсак, кийинки муун ошону менен кетет. Ошондуктан улуу урматтарга, улуу уундун кылып кеткен эмгегине таазим кылуу менен ушул спектаклдын аты мен таазим деп койгом атайын.
тамыры жоқ дарақ болбойт. Анын өмөсү улут. Келечек жаштардыкы, мына 80% жаштар отурат. Жараткан эми жерибизге тынчтык берсин, элибизге иман берсин. Ар дайым өнү өскөн, гүлдөгөн, байрагы бийик көтөрүлгөн, аламдашып жаткан дүйнөдө эң алдыкы өлкөдөн болгон мамлекет болушка бизге жаткан колдоп берсин. Рахмат. Чоң рахмат. Дагы бир рет кадырлуу коноктор, өлкөбүз үчүн жанын берген биздин ар бир жарандарыбызга таазим болсун. Өлкөбүздө ар дайым тынччылык болсун, бейкутчулук болсун, дүйнөдө согуш болбосун дейле. Ар дайым жалпыңыздар менен жакшылыкта жолугалы. Сак саламатта калыңыздар.